Урматтуу товарищ генерал, товарищ полковник. Түшүнүктүү. Азыр вот эки позицияда Марлен Абдрахманович менен Элвира Жолбековна бир позицияны айтты, Айбек Алтынбекович экинчи позицияны айтты да. Анан бир нерсени бул жакта исправка обоснованияда жазып атасыңар, мини-вендер боюнча. А негизи Данияр Жолдошевич биринчи силерге суроо да. Азыр эгерде биз ошо лицензияны киргизсек, ар бир шаарда болот да, лицензирование. Республика боюнча? Не, республика боюнча. Ар бир шаарда ачасыңар да, Ар бир шаарда ачылат. Пункттарды лицензирование. Анан бул жакта мындай, чоң шаарда түшүнүктүү. А кичинекей шаарларда, вот примерно, Данияр Жолдошевич, вы сами были мэром города Такмак. 70% населения города Такмак используют такси. Сейчас, если лицензию осуществить, то цена вырастет. Город Такмак не может обеспечить в полной мере общественным транспортом. И здесь сразу баасы көтөрүлөт таксинин. Экинчиси, Бишкек шаарында. Азыр эгерде лицензияны киргизүү туура, жол кырсыктарын азайтуу боюнча максат турат, президенттин жарлыгы туп-туура колдойбуз да ошону. Но бул жактан бирок ошону лицензирование киргизгенден кийин баасы дагы көтөрүлөт, жол киреси, таксинин. Анан шаарда биз и так автобус сатып албай жүрөбүз да канча убакыттан бери. Жетишпейт да, азыр 150 автобус чыгат, бүттү. Анан таксинин баасы көтөрүлөт. Бул жалпы элге эле кыйын болуп калат да. Түшүнүп атам. Урматтуу ички иштер министрлиги түшүнүп атам. Талаптарды коюп атасыңар, мыйзам дагы бар силерде ошо боюнча лицензирование. Бирок эл даярбы? Вот ошонусу кеп ошондой эле болуп атат да. Мен түшүнүп атам силерди. И Данияр Жолдошевич, сизди да түшүнүп атам, 500 сом айтып атасыңар. Анан бул жакта эми талаптарды коюп атасыңар, лицензия алып туруп, кел сен бул жагынан 3 жыл стаж болуш керек, тиги машина сол руль болуш керек, бүт талаптарды коесуңар. Анан дагы силердики эмкиси дагы талаптар болот, качан ал лицензия алынып калат. То есть силердики уже эки процедура болот да, ички иштер министрлигинде. И везде кечирип койгула, туура түшүнгүлө да, но везде коррупционный элемент болуп калат да. Сөзсүз коррупционный элемент. Лицензирование да болуп калат. Анан, чтобы лицензия, чтобы не отобрали, ал сөзсүз берип баштайт да. Как биздики техосмотр менен эле маселе болуп калат да. Вот балким, может быть, бир жылга дагы убакытты, может быть, берип туруп даяр эмес эл. Чын, карапайым элге сразу эле тиет да ошонусучу. Анан бул жакта силер мини-вендерди айтып атасыңар. Хорошо, анда давайте бул жактан карап туруп, междугороднийлерди бирдеме кылайлык. Бул шаарлардын ичинде сөзсүз сразу тиет. А междугородний, основной мини-вендерди жазып атасыңар, что автобустарга эч ким отурбай, мини-вендерге отуруп. Хорошо, ошону карап берсек болот. Что Бишкек Ошту каттаган мини-вендер көп жол кырсыкка түшкөн депчи. Ошондо давайте бирдеме кылайлык. Но если шаарларга киргизип койсок лицензирование, эл даяр эмес, чын. Мен түшүнүп атам силердин ниетиңерди. Но бир мен жеке оюм, эл даяр эмес, баасы көтөрүлөт. А биз мүмкүнчүлүк шарттарды еще, эгерде ладно, хорошо, если примерно как Узбекистанда Равон болсо, биздики именно вот это их компаниялары, которые авто, тогда бы если через государство лизинг болсо, анда берелик, макул. Анда все общее лицензирование болгондо биз мамлекет шарттарды түзүп берген жокпуз, и только эле бир эле тыюу эле киргизип атабыз, бүттү. Ошонусу бир эле мен жеке даже жоопту бербей эле коюңуздар. Мен түшүнүп атам бүт. Просто менин оюмча азыр силер Данияр Жолдошевич, урматтуу ички иштер министрлигинин кызматкерлери айтып атасыңар, экинчи окууда сунуштарды бериңиздер. А сунуш жок да бул жакта. Сунуш или мы ставим лицензирование, или не ставим. Бүттү да. Пан или пропал да бул жакта. Жеке менин оюмча лицензирование азыркы учурда элибиз карапайым эл даяр эмес. Чын. Азыр просто эле коюп койгондо канча адам Данияр Жолдошевич, кичинекей шаарларда ызы чуу болот да.